Айтсаңыздар, мына 15-жылдары жаңы тариф менен жаңы мыйзам кабыл албады, 2 жыл иштеди да. Ошондогу соц төлөмдүн канча проценти чогултулду, канчасы калып калды? Жер салы боюнча айтып атасызбы? Жок, соц фонд төлөмү боюнча. Ошол боюнча деген төлөгөндөр болду. Алар өзүнүн шотторунда олтурду да, ал пенсияга чыкканда. Жок, ошонун канча проценти төлөндү? 2 жыл ичиндеги төлөмдөрдөн да. Аны так айтыш азыр айта албайм. Сизге кат жүрүндө. Мен билген маалыматымча 70% ашыгы төлөнбөй калды да. Ал закон отмена болбоду беле, туурабы? Өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөн. Эмне үчүн? Ал ошол айыл жердеги сумма аябай көп болуп калды деп элдердин Туура эместиги үчүн отмена болгон, туурабы? Анткени элдер төлөп 20 сотиктен жери болсо 10 кишиге 2 гектарга чейин төлөм менен бир байдын 10 гектарынын айырмасы чоң болуп калган да. Туурабы? Ошондой болгон. Эми буга ким жооп берет? Туура эмес. Мыйзам киргизген үчүн демилгечи ким болду эле, билесизби? Мен ал кездегисин точно. Демилгечи өкмөт болгон, өкмөт реформа кылуу демилгесин көтөргөн, орточо эмгек акыга байлап. Айырма болуп калгандыгы үчүн кайра ордуна келди. Ошондо туура эмес болгон үчүн кайра отмена болгон да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына 70%тен ашыгы төлөм калып калып атат да. Бул боюнча сиздердин жоюу же бөлөк варианттар боюнча план барбы, жокпу? Бул боюнча деген жанагы ошол кезде деген мыйзам 1 жылда иштеп турганда. 2 жылда иштеген. 2 жылда иштеп турган, ошол кезде деген начисление болуп төлөгөндөр, анан карыз болуп калгандар, ал мыйзам кайтарылып аркага алынган жок да. Бул закон обратной силы не имеет дейсиз да, туурабы? Туура. Ошондо алардын төлөмү бүгүнкүгө чейин сакталып калып атпайбы? Экинчи, 60 жашта 40 жылдык стаж менен пенсия чыкса болот. Жаш курагына жараша 63-тө чыкса болот. Туурабы? Ошонун айырмасын элдер билеби? Эмне айырмасы? Микрофон күйгүзүп алсаңыз. Бул деген 40 жыл стажың болсо 60 жаштан чыгат деп бул мыйзамда так жазылган. Сумманын айырмасы бар да. Суммасы ал төлөгөн төлөмдөрүнө эле жараша болот. 60га чыкканда азыраак алат. 63 жаштан болсо көбүрөөк алат да. Жок, ал сиз немени айтып атасыз? Если 60 жашка чыгып, стажы 38 жыл болуп 2 жыл жетпей калса дагы ошол 2 жылга төлөп чыкса болот. Төлөбөсө ал жанагы азайтылган өлчөмдө деген. 40 жылдыгы менен да чыкса болот. Ошондо айырмасы бар да. Жок, если 40 жыл толук болуп 60 жаш толук болсо эч кандай азайтылбайт. Жок, 40 жылдык стаж менен 60 жаш, анан 63 жаштын айырмасын айтып атам. Айырмасы жок. Экөө бирдей элеби? Бирдей. Анткени стажы толук болду дегенсиз. Стажы толук болсо азайтылбайт. Ошол жанагы 1 жыл 2 жыл жетпей калса с уменьшением размера деген ортодогу сумманын айырмасы көп болуп атпайбы? Төлөм 3 жылдык төлөмү көп кетет да. Если ал киши 60тан кийин дагы иштеп туруп 63кө чейин иштесе, ал ошол кездеки перерасчет болуп көбөйүп турат. Бул ар бир алган пенсионерлерге түшүндүрүлөбү? Ооба. Рахмат. Рахмат, урматтуу